Эми ушул таухид 3 бөлүктөн турат дегенде каршылаштар айтышы мүмкүн. Эмне себептен таухидти 3 бөлүктөн бөлүп атасыңар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бөлгөн эмес, кайдан алдыңар дегенчи суроо. Буга жооп мунун далили далилul истиқра деп коет. Истиқра деген изилдөөнүн негизинде натыйжага жетүү. Алымдар Куран менен сүннөттү изилдегенде караса таухид ушул 3 бөлүктөн чыкпайт экен. Аллах Таала таухид жөнүндө сүйлөгөндө, Аллах Таала эмне таухид жөнүндө сүйлөгөндө рубубият, улухият, асма сифат ошол жөнүндө сүйлөйт. Ошонун баарын изилдеп туруп, анан Аллах Таала ушул таухидти 3 бөлүктөн сүйлөйт экен деп, таухид 3 бөлүккө бөлүнөт деп жеңилдетиш үчүн адамдарга айтып коюу. Эми муну таухидти бир адам 3 бөлүктөн бөлүнөт десе да, бөлүнбөйт десе да, бирок ушул таухидтин маанисине ишене турган болсо, ал туура эле болот. Бирөө айтса, мен жалгыз Аллах жаратат деп айтам, жалгыз Аллахка сыйынам, Аллах Тааланын көркөм сыпаттарына ишенем десе, ал таухидтин бөлүгүнү билбесе деле зыяны тийбейт да. Ушуну илимди жеңилдетиш үчүн алымдар кылган. Эми ушул далилил истиқра деген далил шариатта этибарга алынган далилдерден. Илгерки алымдар дагы бүт шариат илиминдерин ошо истиқранын негизинде бөлүп келишет. Мындай изилдөөнүн негизинде илимди жеңилдетиш үчүн бөлүп келген. Арабтардын сөзү мисалы үчүн 3 бөлүктөн турат дейт. Исим, феал, этиш жана харф тамгадан деп айтат. Мунун далили эмне десе истиқра дейт. Бул истиқра далил экендигинде Куранда да келет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ам хулиқу мин гайри шайин ам хумул халиқун." Алар эмне жок эле жерден пайда болуп калдыбы, же алар өздөрүн-өздөрү жаратуучулар, өздөрү жаратуучуларбы деп атат. Бул аятты алымдар ошо истиқрага далил экен деп далил кылышат. Мушриктер, адамдар жок эле жерден пайда болуп калдыбы, же алар өздөрү жаратуучубу? Экөө тең туура эмес. Демек, үчүнчү ыктымал жаратуучу бар деген. Бул таухидда ошентип изилдеп чыкканда ошонун негизинде далил болгон. Эми истиқра дегендин акыйкаты кандай десе, истиқра деген вакыйды айтуу, хикая анил вакый деп коет. Болуп аткан эле нерсени айтып коюу. Мисалы үчүн, мен айта турган болсом азыр, бул жерде отурган адамдар эки түрдүү экен. Жарымы куртка кийип олуптур, жарымы мындай отурат экен десем, мен башка жаңы адам алып келип кошуп аткан жокмун да. Болгон эле нерсени айтып атам. Жарымы баш кийимчен, жарымы жылаң баш экен десең, эмне деп атасың? Ошо болгон эле нерсени айтып атасың. Муну эмнеге айтып атабыз? Анткени каршылаштар айтат, таухидти 3кө бөлүү бидат дейт. Бидат деген шариатта эмне? Шариатта жок болгон нерсени алып келип кошсоң, жаңылык киргизсең, ошол бидат. Бул жерде таухидти бөлгөндө жаңылык кошуп аткан жокпуз да. Не бар эле нерсени айтып коюп атасың. Бар эле нерсени айтып атабыз. Экинчиден, ошол таухидти бидат бөлгөн бидат дегендер өздөрү шариатта жакшы бидат бар деп айтышат. Бида хасана бар деп айтышат да. Кызыгы, бидаттын баардыгын кошуп алган, маулидти кошуп алган, башка бидаттардын баарын кабыл кылат дагы бул бида хасана деп. Таухидке келгенде бидат болуп кабыл болбой калат. Эгерде ошолор айткандай, негизи бида хасана деген жок, бидаттын баардыгы адашкандык. Эгерде ошолор айткандай бида хасана бар боло турган болсо, анда мына таухидтин бөлүгү эң биринчи бида хасана болуш керек да. Ошолор айткандай болсочу. Бирок ал бида хасанасы жок. Жакшы бидат дагы, жаман бидат да жок. Баары жаман бидат. Баары жаман бидат. Бир эле бидаттын баары. Андан кийин бул таухидти бөлгөндө дагы илгерки алымдар дагы муну бөлүгүн эскерип кетишкен. Абу Ханифа рахимахуллах өзүнүн китебинде, Фикhl Акбар деген китебинде таухид 3 бөлүктөн бөлүнөт деп ачык айтпаса дагы, не Аллах Тааланын таухиди жөнүндө сүйлөгөндө Аллах Тааланын ысым сыпаттарынын жөнүндө айтат, Аллах Тааланын рубубият жөнүндө, улухият жөнүндө айтат. Мындай сөзүнөн карасаң, ошо таухидтин 3 бөлүгү жөнүндө сүйлөп атат. Ошондой эле Ибн Монда рахимахуллах өзүнүн китабы Таухид деген таухид китебинде, жана ошондой эле Ибн Жарир Табари өзүнүн тафсиринде. Демек, илгерки алымдар дагы мындай ачык 3 бөлүктөн бөлүнөт дебесе дагы ушул таухидтин бөлүктөрү жөнүндө сөз кылып кетишкен.